Урматтуу жердештер, 1 мүнөт көңүлүңүздөрү буруңуздар. Сиздерге мен кыска кайрылуум бар. Токтогулдун акваториясы жалпы аянты 27.800 гектар. Аны Айыл чарба министрлигинин балык чарба департаменти 5 лотко коюп, бүгүнкү күндө 10 жылдан 20 жылга арендага берүү алдында турат. Ар бир лот 50 гектардан түссө, бир лоттун ичине 500 садок, 5 лоттун ичине 2500 садок. Ар бир садок 40 тонна балыктан өндүрүп чыгарганда, жалпы 100 000 тонна балык өндүргөн турат. Бул 5 жылдын аралыгында. Достор, мына ошол өндүрүлгөн балыктардын ичинде бир дагы жергиликтүү элдин үлүшү жок. Жана ушундай тенденция менен Кыргызстандын бардык булуң бурчуна жайылат деп мен бардык жалпы кыргызстандыктарга эскертким келет. Урматтуу мен жердештерим, 100 000 тонна балык деген 100 миллион килограмм. Ар бири $3 сатылганда, ар бир килограмм 300 миллион доллар оборот айланганы турат. Ошондуктан мен сиздерге күйүп, чын дилимден кайрылып жатам. 14 июль мына ошол балык чарба департаменти Токтогулдун борбордук администрациясында комиссия өткөргөн турат. Ошол комиссияга келип, өзүңүздөр жарандык позицияңыздарды көрсөтүп, бекем туруңуздар. Элдин үлүшүн, элдин келечегин биз коргоп калышыбыз керек. Токтогул эли ынтымакта. Биз биргебиз. Токтогулдуктар дайыма биз биргебиз. Ура!